Саламатсыңарбы окуучулар. Бүгүнкү биздин суроолордун темасы бул белгисиз металлды табуу. Ал эми биринчи сурообуз: при взаимодействии оксида некоторого металла с азотной кислотой образовалось 30 грамма соли и 3,6 грамма воды. Какая масса оксида металла использована для реакции? Эми бизде суроодо эмне бир металлдын, белгисиз металлдын оксиди бар экен. Оксид десе демек кычкылтектин валенттүүлүгү 2 жана металлдыкы белгисиз N деп алалы. Муну азот кислотасы менен реакцияга биз киргизгенде туз чыгыптыр. Ал металлдын, белгисиз металлдын нитраты жана валенттүүлүгү N плюс суу чыгыптыр. Ал эми туздун массасы 34 грамм жана суунуку 3,6 грамм экен. Бизге башкы оксиддин массасын табыш керек. Биринчиден молду табышыбыз керек. Туздун берилген масса жактан. Туздун молун таба алалык десек, бул масса бөлүнгөн малярдык масса жана массанын ордуна сразу жазып алалы. Бул 34 бөлүнгөн малярдык масса. Ал эми малярдык массаны таап алчу болсок, туздуку. Бизде белгисиз металлдыкын М деп чоң М менен белгилеп алалы. Плюс N көбөйтүү 14 бул азоттун малярдык салмагы жана плюс кычкылтектик 16 көбөйтүлгөн 3. Демек акыры бизде М плюс 16 3 көбөйтсөк 48. 48ге 14'тü кошуп алсак 62. 62 N. Бул бизде малярдык масса болду. Ал эми чоң Мдин ордуна эле жазып алсак малярдык массаны 34 бөлүнгөн М плюс 62 N. Бул бизде моль болот. Мольду чыгара албайбыз, анткени М да N да бизде белгисиз. Эми суунун молун таба алчу болсок, суунун малярдык массасы бизде 18ге барабар. 2 суутек жана 16 кычкылтек грамм моль. Эми мольду таба ала турган болсок, 3,6-ны бөлөбүз 18ге. Бизде 0,2 чыгат. 0,2 моль. Ал эми реакциянын башында бир теңдеп алсак, бизде 2 металл биякта, демек бияка 2-ни коебуз коэффициент. Бияка 2N коебуз. Анткени азоттон бизде 2N. Ал эми бияка болсо N'ди коебуз. Ушинтип теңдеп алсак болот. Эми 0,2 мольду биз металлга тузубузга которуп алалы. Демек биякта коэффициент 2, биякта N. Демек 2 моль туз чыкса, N моль суу чыгат экен. Ал эми 0,2 моль суу чыкса, ал X мольдон келет. Демек X'ти таба ала турчу болсок, 0,2 көбөйтүү 2 бөлүнгөн N. Демек акыры 0,4 бөлүнгөн N болот. Бул бизде туздун молу болуп калды. Ал эми бияктан да биз туздун молун тапканбыз, демек экөөнү бири-бирине теңдеп алабыз. 34 бөлүнгөн N плюс 62 N барабар 0,4 бөлүнгөн N. Кайчылаш көбөйтүп алсак, 34 N барабар 0,4 М экөөнү тең көбөйтөбүз плюс 24,8 N. Ал эми N'ди бияка которуп алчу болсок, 34 N минус 24,8 барабар 0,4 М болот. Бизде ошондо 9,2 N, N'ди салып турубуз, 0,4 М'ге барабар. Ал эми М'ди таба ала турчу болсок, 9,2 Н'ди бөлөбүз 0,4кө бизде чыгат 23 N. Демек биз таптык малярдык масса барабар 23 Н'ге экен. N деген биз эмне дедик? N деген бул валенттүүлүк дедик. Эми N'дин ордуна 1ден 7ге чейин сандарды беребиз. N 1 болсо 23 грамм моль. Бул эмне? Натрий бар. N 2 болсо бизде андай металл жок. N 3 болсо 23 69. Андай кайрадан эле жок. Ушинтип
Эми 7-ге чейин барабыз. Акыры жооп бизде бир эле натрий калат. Демек бизде белгисиз оксид бул натрийдин оксиди болчу. Азот кислотасы менен реакцияга киргенде натрийдин нитраты чыкты жана суу. Кийинки суроого өтөлү. Биздин кийинки сурообуз: при прокаливании 10,4 грамм сульфид неизвестного металла получен его оксид такой же массы, как при разложении 5,8 грамм его гидроксида. Определите сульфид какого металла был подвергнут разложению. Так, прокаливание деген бул ысытуу деген сөз. Демек ысытканда эмне болот? Биринчиден сульфид белгисиз металдын бир сульфиди бар экен. Аны ысытып ысытканда бөлүнүптүр, анын оксиди чыгыптыр. Кийин ал оксидтин массасы 5,8 грамм гидроксидти ысытканда чыккан оксид менен барабар экен. Демек, биринчисинде сульфид дегенде бул SO3 болуп атат. Эгер бизде белгисиз металл бир валенттүүлүк менен болсо, бул туз бөлүнбөйт. Ал эми белгисиз металдын валенттүүлүгү 3 болсо, мындай туз жок. Демек биздин металлыбыздын валенттүүлүгү 2 экен, тузубуз металлдын сульфид экен. Эми реакцияны жазып алсак, мындан чыгат металлдын оксиди валенттүүлүгү 2 плюс SO2. Эми бул 10,4 грамм экен башкы сульфид. Ал эми могу оксидтин массасы болсо, натрийдин гидроксиди бөлүнгөндөгү оксидке барабар экен. Демек, натрийдин гидроксиди бизде чыгат натрийдин оксиди жана суу. Бияка 2-ни коюп койсок, баары теңдеп калат. Натрий деп өдүм. Натрий эмес, бизде белгисиз металда. Валенттүүлүгү 2 менен. Демек, бияк металл, валенттүүлүгү 2. Биякта болсо, жөн металл оксид. Эми теңдеп ала турчу болсок, металлдан 1ден, суутектен 2, кычкылтектен 2ден 5,8 грамм. Демек, чыккан жыйынтыкта чыккан эки оксидтин массалары бирдей экен. Эми биринчиден сульфидибиздин малярдык массасын таап алалы. Бул кайра эле металлдыкын чоң М деп алалы. Плюс 32 күкүрттүкү жана плюс 16 көбөйтүү 3. Бул кычкылтектики. Демек, акыры 48 М плюс 80 болуп атат. Бул грамм мольго малярдык масса. Ал эми мольду таап ала турган болсок, ушул эле сульфидтики бизде 10,4 грамм бөлүнгөн М плюс 80 болот. Бул уже биздин белгисиз сульфидтин молу. Ал эми бияктан чыгарып алсак, белгисиз гидроксидтики, белгисиз металлдын гидроксидинин малярдык массасы бизде кайрадан эле М, анткени белгисиз металл бир эле, плюс 16 плюс 1. Демек, бул М плюс 17 болсо 34. Бул малярдык массасы болду. Ал эми белгисиз металлдын гидроксидинин молун таап ала турчу болсок, 5,8 бөлүнгөн М плюс 34 болот. Бул кайрадан эле моль. Эми бизде мольду катыштары 1/1 экенин билип атабыз. Оксид менен гидроксидтин жана сульфидтин катышы 1/1 экен, эки реакцияда тең. Демек, мольдор да бирдей болот. Ал эми
мольдорун бири-бирине демек теңдеп алсак болот экен. Биякта бизге айтты да башында чыккан оксидтердин массалары бирдей деп. Демек 10,4 бөлүнгөн m плюс 80 бул барабар 5,8 бөлүнгөн m плюс 34. Эми кайчылаш кайрадан көбөйтүп алсак, демек 10,4 бул көбөйтүү m плюс 34 барабар 5,8 көбөйтүү m плюс 80. Кийин бизде 10,4 m плюс 34-тү көбөйтүп алсак 10,4-кө 353,6 бул барабар 5,8 m плюс 5,8 көбөйтүү 464. Бул эми мдерди бир жакка жана сандарды бир жакка топтоп алсак, 10,4 m минус 5,8 m бул барабар 464 минус 353,6. Bizde 4,6 m барабар 464 минус 353,6. 110,4 чыгат экен. Эми мди таап ала турчу болсок, 110,4-тү бөлөбүз 4,6-га. Бизде чоң м 24 грамм мольго чыгат экен. Башында айтпадык беле, м деп малярдык массасын алабыз деп. Демек 24 грамм бул эмненики? Бул бизде магнийдики. Демек белгисиз металл бул эквиваленттүү магний болчу. Кийинки соруш. При сжигании 20 грамм газообразного вещества с плотностью 2,5 грамма при нормальных условиях получится. Демек бизде эмне дейт? Бир зат газ затын күйгүзгөндө CO2 менен суу чыгыптыр. Демек бул бизде зат органикалык зат экен. Сразу эле жазып алалы. CX HY OZ деп. Эми күйгүзүп алсак, күйгүзсөк бизде CO2 плюс H2O чыгат. Эми чыккан газдын массасы 44 грамм дейт, жана суунун массасы 27 грамм дейт. Өзүнүн массасы 23 грамм, жана тыгыздыгы 2,05 грамм на литрге. Изобрести структурную формулу айтышты. Демек биз формуласын тапшыруу керек экен белгисиз заттын. Ал эми биринчиден таап алалы канча көмүртек, суутек, анан кычкылтек бар экен. Биринчиден эмне кылышыбыз керек? Эки берилген, эки жыйынтыкта чыккан заттын мольдорун таап алчу болсок, бул 44 грамм, CO2'nin малярдык массасы да 44, демек 1 моль экен. Ал эми суунукун болсо 27-ни 18 бөлөбүз. Суунун малярдык массасы бизде 1,5 моль чыгат экен. 1,5 моль болгондон кийин, демек бул чыккан мольдор көмүртекке да тийишелүү жана кычкылтекке да тийишелүү. Мисалы кандай деп түшүндүрсөм болот? Биринчиден көмүртектин массасын таап коюп 1 моль менен. 1 мольду көбөйтөбүз 12 грамм чыгат. Бул жалгыз көмүртектин массасы. Ал эми ошол жерде эле турган кычкылтектикин тапчу болсок, бизде 1 моль көбөйтүү малярдык массасы 16, экөө болгон үчүн 32 грамм чыгат. Ал эми экөөнү кошуп алсак, бизде кайрадан 44 грамм чыгат. Демек табылган моль
заттардын баарына бирден да тиешелүү болот. Эми биз көмүртектин массасын 12 грамм деп таап алдык. Ал эми суутектин массасын тапчу болсок, бул масса суутек 1,5 моль көбөйтүү 2 болот. Демек 3 грамм. 12ге 3 кошсок, бизде 15 грамм болот экен. Демек, биякта эмнеге массасын таап атабыз? Анткени бизде бир правило бар. Ал правило эреже боюнча реакцияга чейин канча грамм болсо, массасы өзгөрбөйт. Реакция чейин менен кийинки, эгер мисалы көмүртек канча реакция, канча грамм менен реакцияга кирген болсо, ошончо грамм көмүртек чыгат. Ал эми суутек канча грамм кирген болсо, кайрадан эле суунун ичинде ошончо грамм чыгат. Ал эми кычкылтекти эмнеге санай албайбыз? Анткени бизде өзүбүз да кычкылтек кошуп атабыз, бул башкыны таба албайбыз. Канчасы СО2 кетти жана канчасы сууга кетти биз билбейбиз. Ошондуктан биз экөөнү табып туруп, общий масса, жалпы массасы 23 экенин билебиз. 23дөн 15ти кемитип алсак, бизде кычкылтектин массасы 8 грамм чыгат. Эми биз баарынын массаларын таап алдык. Массаларын тапкандан кийин проценттик массалык үлүштөрүн тапшырыбыз керек. Именно ушул формула боюнча. Эми биринчи процентин табалы. Көмүртектики бул 12 бөлөбүз жалпы массага 23 көбөйтөбүз 100гө, бизде 52,17% чыгат. Ал эми суутектик болсо 3 бөлүнгөн 23 көбөйтүү 100, бул бизде 3,04% чыгат. Ал эми кычкылтектик болсо 8 бөлүнгөн 23 көбөйтүү 100, бизде 34,79% чыгат. Эми проценттик катыштарын биз таап алдык. Барын жазып алалы. CHO деп. Бул 52,17, бул 13,04, бул 34,79. Ал эми эмпирикалык формуланы проценттер берилгенде кантип табабыз? Биз процентти малярдык массасына бөлөбүз. Демек, көмүртектики 12 бөлөбүз, суутектики 1 жана кычкылтектики 16. Бөлүп алсак, биякта 4,34 чыгат. 1ге бөлсөк кайрадан эле 13,04 чыгат. Жана 34,79 бөлүп алсак 2,7 чыгат. Бизде ушундай сандар чыкты. Эми ушул эле сандарды эң азына бөлөбүз. Демек, баарын 2,17ге бөлөбүз. 2,17 бөлсөк, биякта биринчи саныбыз бизде 2 чыгат, экинчиси 6 чыгат жана кычкылтек 1 чыгат. Демек, биздин формула C2H6O болуп чыгат. Эми бизде формуласын жазып бергиле дейт. Демек, биз бул формуланы тапкандан кийин сразу эле этанол башка келет. Бул C2H5OH. Бирок бизде башында айткан газ заты деп. Демек, газ заты болгондон кийин бул диметиловый эфир мындай болгон. Биздин белгисиз зат диметил эфири. Баары түшүнүктүү деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калгыла.